Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш уланып жатат. Албетте, Иран менен АКШ дагы бири-бири менен атышып, бүгүн эки эсминец Ормуз булуңуна кирип кетип, АКШныкы ирандыктар аны кеме чөктүрүүчү ракеталар менен аткылашты. Бирок жыйынтыгы азырынча чыккан жок. Жөн эле чыгып кайра бурулуп кетип калышты дейт ирандыктар, ал эсминецтер. Ушундай эмчекти тынчтык орнойло элек. Бирок Украина менен Орусиянын ортосунда болуп жаткан иштер мындайдан айтканда чыңалган ары дагы чыңалып жатат. Мисалы үчүн ошо Петербургда өттү форум. Петербургка биздин да жарандар көп барды. Кесиптештерим да барышыптыр. Алар ошо Путиндин сөздөрүн угушту. Путин 2 сааттан ашык башка өлкөлөрдүн, чет эл өлкөлөрдүн журналисттери менен сүйлөшүштү. Анан ошол жерден кызыктуу нерселерди менен алмашты, ой пикирлер менен. Бирок согуш бүтөөрү мындай сезилбей калды да. Азырынча Украина 26-жылы ошол мындай кээ бир адистер айткандай сойлогон контр чабуул жасап жатышат дейт да украиндиктер. Днепропетровск жана Запорож областтарында, Александровская ошол багытта, ушул жерден Купянск жана ушул тегерегиндеги багыттарында украиндиктер акырындан агылып кирип атышат да. Бирок бул баягы Харьковка же Херсон областына болгон контрнаступта эмес да. Ошондо хаммерлерди минип алып, 50 ушу калибрдеги пулеметтер менен кирип алып, аябай страйкерлер менен аракет кылышкан, жакшы ушундай контр чабуул кылышкан. Бул жолу болсо украиндиктер аябай жай дрондордун жардамы менен, робот дрондор жардамы менен акырындап секин мындай алдыга жылып жатышат да. Ошондой нерселер жасап атат. Эгерде 23-жылдагы контр чабуул менен салыштырса, бул деген өтө жай нерсе да. Ошон үчүн муну сойлогон контр чабуул деп атап жатышат, же болбосо жай контр чабуул деп атап жатышат. Аскердик серепчилер жана ушуну байкап атышат. Ол деген эң негизгиси дрондор колдонулуп атат жана кичинекей Орусиянын тактикасын алар өздөрүштүрүп атат. Пехоталык атайын спецназ жылып атат да. Орусиянын кайра территориясына басып алган, Украинанын территориясына орустар басып алган. Анан албетте эң көп украиндиктер бүгүнкү күнү Deep Strike жана Middle Strike деген соккулар жасап атышат. Deep Strike бул деген 2000 километрге чейин Орусиянын ички территориясына, нефть кайра иштетүүчү заводдоруна, аэропортторуна, ушуна ракета салган заводдоруна согуп атышат. Ошол мисалы үчүн ядролук ракеталар жыйнаган заводко да сокконго үлгүрүштү украиндиктер. Анан Middle Strike бул деген логистиканы 250 километрге ошо Орусиянын аскерлерине алып камсыздоочу унааларга согуп атышат, тынбай. Ушул да аябай орустардын алдыга жылууларын жай кылып жатат да. Анан кээ бир маалымат боюнча, ошо Согуш жана тынчтык изилдөө институтунун маалыматы боюнча, украиндиктер абдан мындай алдыга жылышты. Январдан алсак 2026-жылда 400 километрге чейин бошотушту украиндиктер, кайра өзүнүн жерлерин да ошо Орусия басып алган. Сырскийдин айтуусу боюнча, башка маалыматтар боюнча, ошол эле Согуш жана тынчтык институтунун маалыматы боюнча, Deep State картанын маалыматы боюнча 480 километр алдыга жылышты бүгүнкү күн апрелдин башына чейин. Азыркы күнгө чейин ушул 26-жылдан баштап 500 километр Чачыга чейин кайра өзүнө кайтарышты украиндиктер. Ушундай аябай жай контр чабуул менен. Бирок ошол менен бирге Орусиянын аскерлери токтоду, жок, токтой элек. Аз-аздан алар да алдыга жылып атышат. 1 километрден, 100 метрден. Жана ошол боюнча да Петербург форумунда Путин да айтты да, биз деген бүт тараптардан алдыга жылып атабыз, эмнеге биз согушту токтотушубуз керек экен деп. Ошол чын. Ушинтип бири-биринин эки башка тармактарында, эки башка аймактарында бири-бирине ушинтип акырындап алга жылып атышат украиндик жана орусиялык армиялар да. Анан эң негизгиси 23-24 жылдан бери эң чоң ушундай территорияны кайтаруу болду деп айтылып жатышат бүгүнкү Украина тарабынан. Эң негизги буга жардам берген нерсе бул деген FPV дрондор, First Person View деген мындай камера менен коштолгон майда дрондор жана кармоочу, абанан коргоочу интерцептор же болбосо баягы дрондордун жардамы менен ушундай алга жылып атышат да. Анан албетте алыска согуучу дрондордо чоң ийгилик жаратып атат, анткени нефть да кымбаттап, фронттун жанындагы ошол бүт заправкаларды, нефть базаларды өрттөгөндөн кийин чоң механизатордук мындай Орусияныкы бензинсиз калып атат. Анан ошол жадыргандан кийин кампаларды аскердик техника менен алды, аскердик техника ошо калып атат да, жетилбей фронтко чейин. Анан дагы эң негизгиси бүгүнкү күнү Илон Маскты орусиялык армия урушуп атат, тим эле ашатып атат.
сөгүп атат. Анткени Илон Маск Орусия үчүн Starlink өчүргөндөн кийин Орусиянын өзүнкү GLONASS жана башка системалар жакшы иштебейт. Анан орусиялыктар ушул Discord колдонуп же башка системаларды колдонуп Starlink менен колдонуп жатышкан. Илон Маска өчүргөндөн кийин мүмкүн күнү ошол такыр Орусиянын чабуул кылуучу разведкаларын мындай чалгындарын атып салды да, мындай чоң тоскоолдук болуп жатат. Украиндиктерге Илон Маск өчүргөн жок. Ошон үчүн украиндиктер ошол Starlink'тин терминалдарын жанакы спутниктен интернет кармоочу аспаптарын илип туруп, ар кайсы дрондордун түрлөрүнө терең Орусиянын территориясына соккуларды өткөрүп жатышат. Эгерде жыл башына Орусиянын аскерлери бир 10-15 километр күнүнө алдыга басса, километр чачы, бүгүнкү күнү 5 километр чачыга чейин же 4 километр чачыга чейин алдыга басып калды да. Ушинтип басаңдап атат да Орусиянын алдыга жылуулары. Апрелдин ичинде 2026 Орусия нет тазасынан басып алган территориядан 116 чачы километрди жоготуп алды деп Согуш жана Тынчтык изилдөөчү институт айтып жатат да. Украиндик чабуулдар Орусиянын ошол аскерлерин башка багыттарга жөнөткөнгө аргасыз кылып жатышат жана ошонун эсебинен ошол жазгы жана жайкы чабуулду басаңдатып атат да Орустандыктын. Мындан айтканда, украиналыктар контр чабуулду жакшы жасабай, фронтту стабилизациялоо же мындай туруктуу кылуу аракеттерин жасап жатышат. Бирок кантсе да кээ бир жерлерде ушундай жылма жай чабуулдар, алдыга жылуулар болуп атат Украинада. Петербург экономикалык форумда албетте мындай кайчылаш пикирлер да айтылып кетти. Путинге көп мындай сөздөр айтылды ошол жерден. Путин өзүнүн сөздөрүн айтты. Ошол жерден дагы Зеленский ачык кат жарыялады. Ачык катты Путиндин атына жиберди. Ошол ачык катты форумдан дагы окушту. Песков мага ошол кагазды сунуп берди дейт. Эртең менен окуп чыктым дейт. Анан Путин ошол катка реакциясы аябай мындай эмес болду да. Орой деп айтты. Ошол мисалы үчүн көп массалык маалымат каражаттарында мындай Зеленский мага тиешелүү түрдө мындай ат көрсөткөн жок дегендей болду да. Бул урматсыз кат болду деп айткандай болду. Зеленский албетте Путиндин жашын айтып аткан, ошол жашымына басым жасады, эмне болуптур? Мени курактуу эле саясатчылар дүйнө жүзүндө өлкөлөрдү башкарып жатат деди да, мисалы үчүн Путин. Жана ошол жолугасыңар деп журналисттер сураса, мен деген жолукканга мындай себепти көрбөй атам дейт. Анан негизи ошол сүйлөшүүлөр, тынчтык сүйлөшүүлөр кандай эми өткөзөсүңөр деп журналисттер сураса, айтып атат, тынчтык сүйлөшүүлөр аскер фронтунун ошол жерде согушуп жаткан балдардын колунда деди да. Ошол анан туугандар иштегиле, агалар, инилер иштегиле деп койду да. Ошон албетте бул деген толугу менен тынчтык болорун болбосуна мындай бөгөт койгону көрсөттү. Бул деген эки тарап тең эч качан мындай жакын арада чындык алса, мына чын айтса, тынчтыкка умтулбайт экенин көрсөттү да. Зеленский да өз катында айтты. Ошол мен сага өзүңө так баягы жашооңо эч кандай коркунуч түзбөйм дейт Путинге, бирок сен билесиң, сиз билесиз же биз деген сенин башыңды алабыз деп коркуткан жокпуз дейт. Бирок эгерде Орусияда билесиң өзүң тарыхты, мурун эгерде башчылары ушундай узак согушту кылып ийсе жана жеңишке узактан жетишпесе, анан өзүнүн эле тегеректеги аткаминерлер элитасы өзүнүн башын алып салчу дегенди айтты да. Анан биз да сени ошону эгерде согуш токтотсоң, ошого биз жеткирбейбиз дейт. Бирок ошо согушту токтотпосок, биз баардык шарт түзөбүз, ошол нерсеге анан барат дейт да. Албетте сенин эле элитаң сенин ушундай жашооңо коркунуч туудурат. Биз ага бүт шарттарды түзүп беребиз дейт, эгер тынчтыкка келбесең деп айтып атат. Тынчтыкка келсең, армияңды алсаң, биз ошол эле күнү бул соккуларды токтотобуз деп айтты. Буга чейин да Петербургка ошол аткан болчу бир дрондорду жиберип туруп, ошол жерден дагы нефтетерминалды өрттөшкөн Петербургтан украиндиктер. Так ошол Петербургдук форум башталардын астында. Дал ошол эле маалда суу астындагы келген дрон барып Румыниядагы порттон кемелер жардырып ийди. Румыниядагы ошол НАТО мүчөсү айтышты, ушундай дрон, суу астындагы дрон келди дейт. Ал мындай дрондорду Украинада, Орусияда колдонот дейт. Анан ошол эч ким жарадар болгон жок, мындай запкы жепкен жок, бирок биз ошо порттун жанындагы иштеп аткан кишилерди эвакуация кылдык дейт. Анан Путин ушинтип сүйлөгөндөн кийин Петербургтан ошол эле маалда негизи Путин айтты, бул деген соккулар эч кандай стратегиялык соккуна көрдүңөрбү? Тиякта түтүн болуп атат. Бир америкалык журналист Путинден сураса, айтып атат. Эми көрүп атабыз, бул деген жөн эле пиар дейт да. Бул деген эч кандай мындай медиалык эле соккулар, эч кандай бизге стратегиялык коркунучу жок деп койду Путин. Бирок Путин анан Петербургтан кеткенден кийин
Украина ошол эле 6-июнь күнү соккуна улантты Петербургка. Ошол кече күнү таң атпай ошол Санкт-Петербург жана Ленинград областына ушундай ПМФтин акыркы күнүнүн форумунун күнүнө соккуларды жасады. Массалык түрдө ошол БПЛАларды же болбосо дрондорду колдонушту. Чоң алыска учкан Орусиянын деңиз күчтөрүнө согушту жана ошол Кронштадт аймагында соккулар келди. Аяктан нефтебазаларга, терминалдарга жана башка инфраструктурасына сокку болду. От өрт чыкты албетте. Мобилдик интернетти өчүрүштү убактылуу. Губернатор Беглов ушу Ленинград областынын жашоочуларына айтты, тышка чыкпай кой тургула жана ошо ПМФтин катышуучуларына дагы ушундай айтылды, баягы тышта жүрбөгүлө деп. Анан албетте бул Путиндин 5-июндагы айткан сөздөрүнөн кийин ушундай жооп болду Зеленский тарабынан. Жана ошол Зеленский менен Путин ортосундагы диалог ушундай өттү да, начар өттү. Анан мурундагы Путин өзү айтып атышты эле, орешник Киевке атылганда бир орешник Киевден 100 километр алыстыкта түшкөн, бир орешник, 2 орешник атылган. Ошол Луганск областына түшкөн сарайларга деп. Анан ошону дагы көп ошо пропагандисттер ошого ишенген жок. Украиналыктар ушуну айтса, украиналарга айылта берет булар деген кызыккан тарап ошон үчүн бул калпты айта берет деп айтышкан. Бирок Путин өзү форумдан айтты, ооба биз деген Луганскта сарайларга атканбыз деп, бизге ошо биздин орешник канчалык дыкат тиер экенин ушу аябай ылайыктуу болгон ошол жерден көргөн, ошол аракетти кылдык деп. Путин өзү ушуну кайра тастыктады, украиналыктардын чалгындарын жарыялаган материалдарды. Ошо Кронштадт тарапка бул болгон украиналык чабуул эң чоң деп эсептелинет акыркы жылдары. Анан Украина албетте 5 кемеге жаракат кетирдик деп жатышат. 5 кемени чөктүрдүк же жарактан чыгардык деп жатышат. Ушинтип согуш уланып атат да. Анан албетте Орусияда муну провокация дешти. Украина айтып атат, биз деген энергетикалык жана аскердик объекттерге согуп атабыз дейт. 1000 километрден ашты дейт ушул соккулар. Анан албетте бул деген Путиндин өзүнүн туулуп өскөн шаарына сокку кандайдыр бир символдук нерсеге ээ, кандайдыр мындай көрсөтүп атат, белги көрсөткөнүнө кылып атат. Анан ПМФтин убагында дагы соккону бул деген эл аралык мындай кандайдыр бир маалымат берип атат. Украиналыктар көрүп атасыңар, эч кандай инвестиция кылыш керек эмес Орусияга, ушундай кооптуу дегенди билдирип атат. Ошо инвесторлорду чочутканга аракет жасашты украиндиктер. Жана албетте эми bundan кийин дагы эмки күндөрү катуу сокку болот окшойт Орусия тарабынан. Ошо Украинага кичине ракеталарды топтоп жыйнап, санын көбөйтүп, анан ошол санды кайра атат окшойт Украинага Орусия. Ушундай маалыматтар келип атат. Орусияда дагы ошол көбүрөөк ракеталар бар, бирок алар башка да стратегиялык багыттарда салынган. Эгерде бүт стратегиялык ракеталарды колдонсо, анда мисалы үчүн Кытай тарабы Орусияныкы ачык калат, Корея тарабы, Жапония менен баягы чектеш тараптар, ошо Казакстан менен чектеш тараптар жана ошо Түркия тарап менен Кавказдагы аймактардагы куралсыз калат да. Ошого жеткирбейт го, же жеткирсе мүмкүнбү, кандай деп ойлойсуңар, өзүңөр комментарийлерге жазгыла. Ушундай нерсе болуп жатат. Албетте бүгүнкү күнү биздин сатуучуларда ушундай тигүүчүлөр да айтып атышат, алардын товарлары Орусияда жакшы өтпөй жатат. Орусияда кошумча спот деген нерселерди киргизип атат. Ошол Орусияда болуп аткан инвестициялар качып атат бизге, Кыргызстанга да, башка өлкөлөргө да, эң көп ошо Казакстанга качты окшойт. Акыркы согуш башталардан бери эле Турлов көчүп келген. Ушинтип акырындан ишкерлер, туруктуу ишкерликти каалагандар качып атат да Орусиядан. Украина менен Орусия мындай кандайдыр бир эмгичекте тынчтыкка келе турат деген прогноздор кайра бузулуп атат, болбой калат экен да. Ошону көрөлү анда эмне мындан ары болор экен. Эгерде Украина менен Орусиянын ортосунда согуш токтобосо, Кыргызстанда соода алакасы Орусия тарапка басаңдайт. Дал ошондой эле мисалы үчүн ремиттанстар же болбосо акча жиберилип жаткан мигранттардан жана тигүүчүлөрдөн, бизнесмендерден ошол каражаттар Орусиядан Кыргызстанга алар да токтой баштайт да, басаңдай баштайт мындай. Ошон үчүн тынчтыкка барса бизге жакшы эле да. Албетте бул согуш эч нерсе жакшыны кылбай атат. Ошондуктан ушундай тобокелдиктерди эске алып, анан ушундай экономикалык кыйынчылыктарга туруктуулук көрсөтүп, туруштук берүү үчүн бизнес пландарды кайра түзүп чыгыш керек ишкерлерге, же болбосо жакында жаңы финансирование алып, жаңы каржылык жардам алып инвесторлордон, фонддордон. Ошон үчүн бизнес план түзүш керек, техникалык, экономикалык негиздемелер түзүш керек, ТОлорду. Эгерде сиздерде ошондой пландар болсо, бизге кайрылгыла, сүрөттөмөдө
телефондар бар, WhatsApp бар. Биз силерге сонун кылып туруп эл аралык стандарт менен же болбосо биздин ички банктардын стандарты менен бизнес пландарды, ТОлорду жазып беребиз. Мамлекеттик дагы ушундай талаптарды да аткарып беребиз да, UNIDO форматында болобу же башка форматта болобу. Ошо биздин мамлекеттин өзүнүн да талаптары бар да, мисалы үчүн ТОлор жасаганга. Ошону да эске алабыз. Ошон үчүн кайрылгыла. Ушул маселени биз мыкты чечип беребиз. Анда эмесе сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист, канал көбүнчө геосаясатка дагы арналган, геосаясатка, согуштарда болуп аткан жаңы технологияларга. Комментарийлериңер болсо, ой пикирлер жазгыла, баарлашалы, комментарий аркылуу дагы сүйлөшөлү. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.